Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. УКМКга суракка кирип чыккан Райым Матраимов журналист Али Токтокунов менен экс-депутат Ширин Айтматованы сотко бергенин билдирди. Кабарчылардын суроосуна жооп берип жаткан видеосу kz сайтына жарыяланды. Матраимов суроо учурунда эч кандай басым болбогонун, тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн эмне сөз болгонун айта албай турганын белгиледи. 700 миллион доллар эмес, 7 тыйынына тиешим жок. Журналисттик иликтөөдө айтылгандардын баары жалган жала. Айыркен Саймаитини тааныбайм, эч кандай мамилем болгон эмес. Ушу тапта жалган жазган менен аброюма шек келтирген Али Токтокунов менен Ширин Айтматованы жана башка журналисттерди сотко берди. Ал эми Азаттык эл аралык радио болгондуктан биз дагы эл аралык деңгээлде сотко берүүгө даярданып жатабыз, деди Матраимов. Ал август айынан бери чет өлкөдө бизнес менен алек болуп келгенин белгилеп, журналисттик иликтөөдөгү айтылгандардын такталып аныкталышына өзү да кызыктар экенин кошумчалады. Маалымат булагы Факт KG.